диссертациялык кеңеш ачуу боюнча уруксаттарды алдык. Аспиранттарды колдоо максатында аларга ушул бюджеттик орундарда каралган. Каржылык жактан жардам бере турган программалары бар. Бул окуу жайдын типографиясы. Минутасына 150 баракка чейин чыгаралат. Жалал Абад мамлекеттик университетинин илим бөлүмү окуу жайдын илимий изилдөө иштерин уюштуруучу жана координациялоочу негизги түзүмдөрдүн бири болуп саналат. Бөлүм фундаменталдык жана прикладдык илимдерди өнүктүрүүгө, илимий долбоорлорду ишке ашырууга жана университеттин илимий потенциалын жогорулатууга багытталган иштерди жүргүзөт. Ошондой эле жаш изилдөөчүлөрдү колдоо, эл аралык жана республикалык илимий кызматташтыкты кеңейтүү, инновациялык демилгелерди өнүктүрүү багытында иш алып барат. Диссертациялык кеңеш ачуу боюнча уруксаттарды алдык. Жакында ушул диссертациялык кеңештер ишин баштайт деген ойдобуз. Эгер диссертациялык кеңешти ачылып ишин баштай турган болсо, анда биздин кызматкерлерибиз дагы ушул жерден туруп эле илимдин кандидаты, илимдин доктору деген даражаны алат деген ишеничтебиз. Бул жагынан дагы ушул биздин жетекчилик кеңеш мегичи бул өзүнүн жакшы жардамын берди, ушул ишке координация кылып атат. Ошол эле учурда студенттердин илимий изилдөө иштерине тартуу боюнча дагы бир топ иштер жүрүп атат. Бул боюнча атайын пландар иштелип чыккан, студенттердин илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктары боюнча. Бөлүм университеттин окумуштуулар кеңешинин чечимдерине, Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү жаатындагы мыйзамдарына жана университеттин ички жоолоруна ылайык ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Илимий иштер жана инновациялар боюнча проректордун көзөмөлүндө иш алып барып, учурда көптөгөн ийгиликтерди багындырды. Эл аралык, республикалык деңгээлдеги рейтингдер негизинен ошо илимий изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча жүргүзүлөт. Негизги эле критерий ошо илимий изилдөөдөгү багыттар жана анын жыйынтыктары эсептелет да. Ошого байланыштуу Жалал Абад мамлекеттик университетинде илимий иштерди өнүктүрүү, инновацияны колго алуу багытында проректордук кызмат орду бар. Ал эми ошол эле багытты ишке ашырып аткан, координация кылып аткан илим бөлүмү, аспирантура, докторантура бөлүмү иш алып барат. Студенттердин, мугалимдердин инновациялык ойлорун, идеяларын ишке ашырууну көзөмөлдөгөн, аны жетекчилик алган стартап борбору бар. Ошондой эле илимий изилдөөлөрдү жөнгө салып аткан, прикладдык изилдөөлөрдү, фундаменталдык изилдөөлөрдү жүргүзүп аткан, ошого жетекчилик кылып аткан университеттеги илимий изилдөөлөр институту иш алып барат. Институттун алдында 12 илимий лаборатория бар. Ошол лабораториялар аркылуу илимий изилдөөлөр ишке ашырылат. Илимий изилдөө иштеринин сапатын жогорулатуу максатында заманбап илимий лабораторияларды өнүктүрүүгө, илимий эксперименталдык базаны чыңдоо жана илим менен билим берүүнүн интеграциясын камсыз кылууга аракеттенет. Ошондой эле мамлекеттик эмес жана эл аралык илимий уюмдар менен кызматташтыкты өнүктүрүп, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга катышышат. Илимий изилдөө иштер алып бара турган университеттер болот, аябай көп. Аларды ошондой магистратура жана докторантура боюнча окуп аткан студенттерге финансылык жактан, каржылык жактан жардам бере турган программалары бар. Андан сырткары илимий конференциялар, семинарлар, тегерек столдор, вебинарлар жана башка илимий иш-чаралар уюштурулат. Ошондой эле профессордук окутуучулук курамдын, аспиранттардын, магистранттардын жана студенттердин илимий ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөтүлөт. Биздин илимий бөлүмдүн дагы бир негизги максаты Кыргыз Республикасынын илимий техникалык кызматкерлерин жана илимий педагогикалык кадрларды кошумча кесиптик билим берүү боюнча программасы боюнча аспиранттарды, докторанттарды даярдоо болуп эсептелет. Учурда жамуда 14 докторант жана 111 аспирант өздөрүнүн илимий иштерин жүргүзүп келет. Жалал Абад мамлекеттик университетинин жетекчилиги тарабынан биздин ушул аспиранттарды колдоо максатында аларга ушул бюджеттик орундарда каралган жеңилдетилген мүмкүнчүлүктөр бар окуу төлөмдөрүнө. Ошол эле учурда кайсы бир аспирант өзүнүн илимдик ачылышын даярдай турган бир илимий проекттерди, долбоорлорду иштей турган болсо, ал долбоорлорду дагы ошол жамунун өз эсебинен каржылай турган атайын мүмкүнчүлүктөр жана даяр берилген. Ошол эле учурда Жалал Абад мамлекеттик университетинин ар бир илимпоздуна, жаш окумуштууларга, илимпоздорго, изденүүчүлөргө атайын техникалык базалар даярдалып жатат. Учурда бүт бардык шарттар жана мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн.
Жалал Абад мамлекеттик университетинде окутуучуларга, студенттерге бардыгына шарттар каралган десек болот. Алсак, мына ушул биз турган жер бул окуу жайдын типографиясы. Илимий иш менен алектенип жаткан окутуучулар үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Дал ушул менин колумда турган китеп журналдардагы окуу жайдын өзүнүн типографиясынан чыгарылат. Мындай мүмкүнчүлүктөр бир гана окутуучулар эмес, студенттер үчүн дагы каралган. Ал эми биз азыр бул жерде техникалык базасы кандай, дагы кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, кененирээк токтолобуз. Илим бөлүмү университеттин илимий журналдарына жана эл аралык илимий базалардагы журналдарга сунушталган макалаларды редакциялоо, форматтоо жана презенциялоо иштерин координациялайт. Монографияларды, илимий эмгектерди жана башка илимий басылмаларды даярдоого көмөк көрсөтөт. Даяр болгон макалалар окуу жайдын басмаканасында чыгарылат. Ал үчүн бардык шарттар каралган. Азыркы учурда ушундай бизде жарнактардын A3 форматына чейин биз чыгара алабыз. Бизде принтерлерибиз, цветной принтерлердин толук жетиштүү, биздин өзүбүздүн мугалимдердин, студенттердин керегине жарайт. Бул жерде ушул азыркы биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинин мектебинин жарнагын даярдоо учуру. Экинчи аппарат менен бул эң керектүү аппараттардын бири, типографияда эң макталган, эң жакшы аппараттардын бири. Бул Riso 370 деп коет. Бунда кагаздарды көбөйтүүдө, кандайдыр бир жарнактар көбөйтүүдө, китептердин көп чыгарылышын ушул аппарат менен иштейбиз. Чоң тираждар менен иштей алат бул. Минутасына 150 баракка чейин чыгара алат. Биз азыр Riso'дан чыгаргандан кийин аны бүктөп, ар бирин өзүнүн иретине келтиргенден кийин ушинтип тигип, бул даяр продукцияга айланат. Биз мурун буларды башка жактан алдырып аткан болсок, эми биздин типографиябыздын өзүнөн чыгып жатат. Бөлүмдүн ишмердүүлүгү жылдык планга ылайык жүргүзүлүп, аткарылган иштер боюнча университеттин окумуштуулар кеңешине отчет берилет.